5 каналдын төз эфиринде Шаардыктар программасы. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Бүгүн биз ушул студияда шаардыктарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү темасынын үстүндө маек жүргүзмөкчүбүз. Студиябыздагы конокторубуз менен тааныштырып кетейин. Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынын башчысынын орун басары Мамбеталиев Акматжан Кадырбекович жана Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынын Ленин районунун жумушсуз жарандарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлжан Кадырова. Гүлжанча, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Биз болсо адаттагыдай эле көрөрмандарыбызга эскерте кетсек, биз түз эфирде көрөрмандардан телефон чалууларды жана WhatsApp аркылуу суроолорду кабыл алабыз. Студиядагы байланыш номерларыбыз 0312 59 20 70 жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо, биз түз эфирде конокторубузга узатканга даярбыз. Акматжан агай, дагы бир жолу студиябызга кош келипсиз. Биз болсо ошол программабыздын форматы менен сизди тааныштырып кетсек, биздин маегибиз 40 мүнөттө жүрөт. Анын алкагында ошол Бишкек шаарынын тургундары ошол бүгүнкү темабызга байланышкан суроолорду эске узатат. Анан сиз ошол абдан кызыктуу мекеменин башчысынын орун басары экенсиз. Жумушсуз жарандарыбызга иш табууга көмөктөшөт экенсиздер да. Анан ошол жалпы көрөрмандарыбызды мекеме менен тааныштырып кетсеңиз, кандай кызмат алып барасыздар? Ошол мекеменин башка максаттары эмнеде? Биринчиден телекөрсөтүүчүлөргө бардыңар саламатсыңар деп сурашып кетейин дедим эле. Анан экинчиси мына өзүңүз айтып кеттиңиз, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы. Башкармалыгы ошо Кыргызстан өзүнчө эгемендүүлүк болгону менен ошондон бери бар, бир-эки жолу аттары алмашылды. Жакын арада дагы эки министрлик кошулуп, мына биз өнүктүрүү министрлик болсо, Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү жакын арадан бери мына жаңы курамы, кабинет министри жаңы курам болгондон бери саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги болдук. Ошонун Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгыбыз. Мына акыркы аталышусундай биз өтө көп кызмат көрсөтөбүз. Кызматтардын эң негизгиси 5 активдүү чараларыбыз бар да. Эң бул биринчиси иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү иштерди алып барабыз. Буларда башкармалык канча убакыттан бери иштейт? Башкармалыкпы? Башкармалык көп, ошо жана айтып кеттим. Канча убакыттан бери? Эгер эгемендүүлүк 91 жылдан бери болсо, 31 августта эгемендүүлүк өзүбүзчө республика болгондон бери анда комитет болгон, министрлик болгон, мен жана айтып кетпедимби? Бир нече жолу алмашылган башы, бирок негизги милдетибиз, негизги функционалдык милдеттерибиз ошо бойдон калды. Акыркы аталыш жана айтып кеткендей, Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы деп. Мындан ары башкармалык деп, уруксат этсеңиз башкармалык деп айта берейин. Эми башкармалык көп кызматты көрсөтөт. Ошо көп кызматтардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн эң негизгиси ушу 5 чараларыбыз бар. Жана биринчиси иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү иш жүргүзөбүз. Буларга биз дагы мен ойлойм, айтабыз дагы мындай кеңири айтабыз, бирок ошо 5 чаралардын бирөөсү иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү, акы төлөнүүчү коомдук жумуштар, жумушсуздук жөлөк пулдар төлөп берүү, кесиптик окутуу жана кайрадан окутуу, ушундай чараларды өткөрөбүз. Жана кесипке багыт берүү. Ушу эң негизги ушу 5 активдүү чараларыбыз бар. Кийинчерээктер кеңири айтып кетебиз биз. Негизи эле ошол айтып кетсеңиз, биз эми шаардыктар программасы болуп жатпайбызбы? Ошо Бишкек шаарын алганда ошол борбор калабызда жумушсуздук боюнча мындай жалпы маалымат айта кетсеңиз, канча жумушсуз бар? Бүгүнкү күнгө эмес, 1 майга биз ар сайын тактап турабыз. Эгер алдын ара мурун квартал сайын отчет берип турсак, азыр мына былтыркы жыл, быйылкы жыл, мурдагы жылкы санариптештирүү жылы болгонго
карата биз санариптештирүүгө өз убагында тез эле кирдик. Ошондуктан көп маалыматтарды кварталдык карабай эле баягы 3 айда 1 айда эле чыгара беребиз. Ошондуктан азыр берип турган маалыматым 1 майга карата 5 айга берип койсом мен жаңылбайм деп ойлойм. Ошондуктан 1 майга карата бизде каттоодо 7773 адамдар каттоодо турат. Ошо 5 айдын ичинде 1 майга карата. Ушу 5 айдын ичинде биздин көрсөткүчтөр боюнча 1188 адамды биз жумуш менен камсыз кылдык. Андан тышкары жана 5 чараларды айтып кеттим. Ошонун ичинен кесип окутуу жана кайрадан окутуулар боюнча быйыл көрсөткүчтөр 635 1 майга карата болду. 635 окууга жиберилген, кайра кесипке окутуу, кайрадан окутууга. Анын ичинен азыр 388 окуу этабында, калганы бүтүрүп 600 жылдын башынан бери 635ти жөнөткөнбүз. Жана мен айтып кеттим, акы төлөнүүчү коомдук жумуштар ага 334 адамды жөнөттүк. 280 адамда уже ишти бүтүрүп, калган азыр иштөө убактысында болуп атат. Анан жана айтып кеттим, жумушсуздук жөлөк пулдар деп бүгүнкү күнгө карата 91 каттоодо турган жумушсуздук жарандар жөлөк пул алууда. Эми жөлөк пулдун алуусу размери балким суроолор болуп калаттыр, 300дөн 600га чейин. Себеби алар жанагы социалдык камсыздандыруу айына социалдык камсыздандыруу төлөсө, иштесе ошолор гана берилет. Ана акыркы убактарда билесиңер биздин жаш балдарыбыз окууну бүтүп эле жайгашпай эле иштебегендер, аларга сәл бир аз кыйынчылыктар тудурулуп атат. Бирок аларга деле жардам берип, мындай багытка салып атабыз. Жакшы, рахмат. Гүлжан, кийинки суроону сизге узатсам, сиз ошо Ленин району боюнча жумушсуз жарандарды каттоо бөлүмүнүн башчысы экенсиз. Анан эми мындай баарыбыз эле билет эмеспи, жумушсуз жарандар абдан көп, бирок сизге кайрылып мындай каттоого тургандар аз болуш керек, э? Анан ошол каттоо үчүн кандай документтер керек, жана жумушсуз деп катталган адамга бул кандай жеңилдиктерди берет, жана кандай мүмкүндүктөрдү берет, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биздин Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылуу көмөктөшүү башкармалыгынын астында биздин 4 райондук бөлүм иштейт. Сверлов району, Октябрь району, Ленин району жана 1 май райондору. Биздин негизги кызматыбыз ошо жумуш издеген жарандарды кабыл алуу, аларга толук маалымат берип, биздин өзүбүздүн кызматтарыбызды көрсөтүү. Биринчиден бизге жумуш издөөчүлөр келип каттоо үчүн бизге келип кайрылганда паспорт, эмгек книжкасы жана билими тууралуу өзүнүн кесиптик классификациясы боюнча документтери, мисалы үчүн аттестат, орто билимдиги боюнча күбөлүгү, болбосо дипломду сунушталат. Мындан тышкары биздин райондордук бөлүмдөрдө жумуш издөөчү катары каттоого алуу, аларга толук кеп-кеңеш маалыматтарды берүү, мындан тышкары жанагы жөлөк пул, жумушсуздук боюнча жөлөк пулдарды берүү, убактылуу коомдук төлөнүүчү коомдук иштерибиз боюнча, анан жумушчу бош орундарды сунуштоо боюнча биздин ошо райондук бөлүмдөр ошол жумуштарды аткарабыз. Мындан тышкары дагы биздин Бишкек шаардык башкармалыгынын астында профориентациялык борборубуз ачылды. Бул болсо баягы Германиянын кызматташтык эл аралык коомунун негизинде каржыланып, быйыл ушул март айында ушул биздин профориентация боюнча борборубуз ачылды. Жакшы, рахмат. Ушул борбор боюнча да кененирээк маалымат айтып кетсеңиз, жаш курак боюнча чектөөлөр барбы, же мектепти бүткөн окуучулар гана кайрылса болобу, же бардык эле жарандар кайрылса болобу? Бул профориентациялык борбордо бизде негизи 4 пилоттук мектеп боюнча иштейбиз. Мектеп окуучулары 9-10-11 класстын окуучулары, бүтүрүүчүлөрү келип, өзүлөрүнүн кесипке талдоо,
туура кесипке багыт алуу боюнча бизден тестирлөөдөн өтүшөт. Негизи бул учурларда өзүлөрү кандай кесипке мүмкүнчүлүгү бар, кандай кесипти тандоого жөндөмдүүлүгү бар, ошол боюнча тесттерден өтсө өзүлөрүнүн кийинки турмушта баягы келечекте өзүлөрүнө туура кесип тандоо деген жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөндө, мындан тышкары бул жаштарга арналган атайын жакшы методикалык китептер жана башка көп керектүү нерселердин баары бул борбордо камтылган. Негизи эле ошо окуучулар эмес, бүтүрүүчүлөр эмес, ата-энелер да келип, ошо балдары менен толук келип, ошо биздин борбордон толук маалымат алып, тестирлөөдөн өтүп, өзүлөрүнүн балдарына келечегине туура кесипке багыт алып келсе болот да. Жакшы, рахмат. Биз болсо катарыбызга жаңы кошулган көрөрмандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүн биз шаардыктарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү темасынын үстүндө талкуу жүргүзүп жатабыз. Студиябызда конокто Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынын башчысынын орун басары Мамбеталиев Акматжан Кадырбекович жана ушул эле кызматтын Ленин району боюнча жумушсуз жарандарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлжан Кадырова. Эгерде ушул тема боюнча кызыктуу суроолоруңуздар бар болсо 0312 кечиресиздер 5927 телефон номуру аркылуу жана WhatsApp номурубуз 0709 92 1020 номурлар аркылуу сурооңуздарды берсеңиздер болот. Акматжан агай, эми дагы мындай суроо, ушул сиздердин кызматка Бишкек шаарында эми билебиз да каттоосу жок жарандарыбыз абдан көп. Ушул каттоосу жок жарандар кайрылса болобу? Анан жалпы эле ушул Бишкек шаарындагы мындай ички миграция жөнүндө да токтолуп кетсеңиз. Эми айта кетсем 2-3 жыл мурун кайрылса болбойт эле. Азыр кайрылып атканы биз Бишкек шаарынан тышкары келсе деле кабыл алып кое беребиз. Бирок кайрылганда эгерде азыр мурун только жанагы прописка дейт элек, эгер паспорттун негизинде каттоодо турса, ошо район, ошо регион карап кайрылыш керек болчу. Бүгүнкү күндө мисалы бөлөк региондон келип Бишкекте жашап, Бишкекте жумушсуздук болуп турса, тактама алып ошо жашагандан жеринен. Анан бизге жана Гүлжан алакасын айтып кетти, бизде 4 районубуз бар Бишкекте. Ошо кайсы районго жашаса, ошо райондо биздин жанагы бөлүмдөрүбүз бар. Ошого тактама менен кайрылса, биз кабыл алып, кеп кеңеш берип, ошол жерде билинет, аны каттоого коюп, анан алар менен иш алып барабыз. Эгер жумушсуздук болуп, балким кайрадан окуйм дейби, же каттоого же жанагы балдарына жөлөк пул алууга турам дейби, ошондо биз ошондо кабыл алабыз. Мурун мындай жакында мына апрель 20-жылы кабыл алган, бул мыйзамды өзгөртө киргенбиз. Прописка эмес, а каттоо жеринде по факту алсак болот деп, ошондо кайрылса болот. Биз кабыл алабыз. Жакшы, рахмат. Анан жана айтып кетпедиңиздерби, ошол кызматтын алкагында сиздер мындай жумушсуз жарандарды окутат экенсиздер да. Ошол кайсы кесиптерге окутасыздар? Жана буга эмне керек, кайда кайрылса болот? Менимче бул ошо биздин жалпы көрөрмандар үчүн абдан кызыктуу болуш керек. Ошол боюнча да айта кетсеңиз. Биринчиден жана айтып кеттим эле, башталышында 5 чаралар бар. Эң негизги активдүү чаралар. Жана кызмат көрсөтүүлөр, ошо кызмат көрсөтүүлөр биринчиден жана айтып кетпеп турмун, бул баардыгы бекер мамлекеттин эсебинен. Анан биздин өзүбүздүн бюджетибиз бар. Биз ар жыл прогноз коюп ошо бюджетти бекитебиз. Ошонун негизинде жылдан жылга көбөйүп келатат. Саны дагы, кетирген акчабыз дагы. Ошол анан 50дөн ашык кесиптер бар. 50дөн ашык кесиптерге окутуп атабыз. Жумушсуз жарандарды каттоодо турган. Мөөнөтү 1 айдан 3,5 айга чейин. Мисалы эң керектүүлөр бүгүн жана поварлар болуп атат, массажисттер болуп атат, тигүүчүлөр болуп атат, анан веб-дизайнер деген жакшы жаңы немелер болуп атат. Тигүүчүлөр мурунку ойдон эле калды. Анан жанагы электрогаз шеретүүчүлөр ошо эле биринчи орунда туруп алып атат. Бирок мөөнөттүн жанагы 3 ай, 3,5 ай деп айтып кеттим, 3,5 ай окутуулар бул аңгыча ошо айдоочуларга. Себеби айдоочулар баа жоопкерчиликтүү, анан керектүүчүлөрдүн бирөөсү дагы болуп атат. Себеби тез арада 3,5 айда окуп, жанагы айдоочу көйлөгүн алып, тез арада жумушка орношкон жеңил болуп атат. Булар өз-өзүн жумуш менен камсыз кылып,
жанагы таксиге отуруп патент алып, ошо патент алып таксовать этсе эми өз-өзүн жумуш тапкан болуп атат да. Биз ошо мамлекет несени окутуп берип атабыз 3,5 ай. Ошондуктан ушундай кесиптер керектелүүчү эң алдыда турат да. Так жалпысын айтып кеттим, 50дөн ашык кесиптен. Демек ушунча багыттагы мындай кесипке окутуш үчүн демек базаңыздар ушунчалык чоң экен да, же кандайдыр бир окуу жайлар менен келишим түзүп ошол негизинде окутасыздарбы? Бизде 11 мамлекеттик окуу жай дейм, мамлекеттик мекемешалар бар. Бул профессионалдык кесиптик лицейлер, шаар боюнча канча кесиптик лицей болсо алар менен тыгыз байланыштабыз. Андан тышкары 5-6 жанагы частный окуу жайлар менен келишим түзөбүз. Бирок аларда тендер өткөрүп, анан тандап алса, тендерди ким уткан, ошолор менен келишим түзүп, ошо тендер уткарган менен окутуп атабыз. Жанагы айтып аткан 11 кесиптик лицейлер менен аларга тендер өткөрбөйт, себеби мамлекеттик мекеме болуп эсептелет. Ошондуктан алар менен биргеликте келишим түзүп, бирок төлөмдөр биз аркылуу болот. Ошону төлөп беребиз. Жана агайда айтып кетпедим, мындай коомдук акы төлөнүүчү жумуштарга дагы орноштурабыз депчи, ошол боюнча да кененирээк токтолуп кетсеңиз Гүлжанчы. Кандай жумуштар бар, жана мындай болжолдуу түрдө орточо эсеп менен кандай акы төлөнөт жараттарга? Бул убактылуу коомдук акы төлөөчү коомдук иштерде бул биздин өзүбүздүн жумушчу издечү жарандарга эң ылайыктуу жумуш деп эсептейбиз. Булар баягы 1 айдан 6 айга чейин иштей алышат. Зарплатасы 1800 сом төлөнүп берилет. Биз дагы ошол бул коомдук иштерге жумуш издөөчүлөрдү жөнөтүүдан мурда ишкана мекемелер менен ошо келишимдер түзүлүп, өзүлөрүнө ылайыктуу жумуш издөөчүлөр ошол жака сунушталат, жөнөтүлөт. 1 айдан 6 айга чейин. 1 айдан 6 айга чейин. Жакшы, рахмат Гүлжан эже. Анда эмесе бизде кыска жарнамалык тыныгуунун убактысы келип калган экен. Маегибизде ушул жарнама дайын улансак. Бешинчи каналдын түз эфирде Шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биз шаардыктарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүүнүн үстүндө талкуу жүргүзүп жатабыз. Студиябызда конокто Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынын башчысынын орун басары Мамбеталиев Акмачан Кадырбекович жана ушул эле кызматтын Ленин районунун жумушсуз жарандарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлжан Кадырова. Адаттагыдай эле студиядагы номерларды кайталай кетейин. 0312 59 20 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Эгерде бүгүнкү темабызга байланышкан сурооңуздар бар болсо, биз түз эфирде студиядагы конокторго узатканга даярбыз. Ошол WhatsApp номерубузга келген суроодан окуп берип койсом, Акмачан агай, саламатсыздарбы дейт. Мен жумушсуз катары катылайын дедим эле, кайда барып кайрылам, адрестерин айтып коесуздарбы сураныч дейт. Деги эле ушул башкармалык жөнүндө маалыматты кайдан алса болот, биздин шаардыктарыбыз ошол боюнча айта кетсеңиз. Азыр маалыматты биз сайт ачтык, анан портал ачтык. 19-жылдын 17 сентябрда ачтык. Ошо эми орусча жазылган занятость.kg деген сайт бар. Кирсе толук маалымат бар. Ал маалымат республика боюнча менен бир гана шаардык, эгерде биздин шаардык жана республика боюнча бизде 51 социалдык өнүктүрүү башкармалыктары бар. Анын ошо башкармалыктын алдында бөлүмдөр бар. Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмдөрү, иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрү деп атабыздар. Аймактар боюнча дагы ошол сайттан маалымат алса болот. Бизде аймактар боюнча да неме эмес, бир гана Бишкек эмес, эрде бардык республика боюнча ушул тармактарды, ушул кызматтарды. Демек ар бир райондо ар бир райондун телефондору бар, директори бар ошол. Анан азыркы берген суроо боюнча айтып кетсем, ошондуктан бир гана пропискасы жер эмес, эгер Бишкекте катталса, кайсы райондо катталса, ошо Бишкекте
бишкекке кайрылса болот. Бирок аныктап ошо жашаган жерине тактама алып коюш керек да. Андан алдын айтып кеттим эле, 2-3 жыл мурун андай болбойт эле. Азыр ушу тактама менен кайрылса болот. Жашайт деген. Мурун пропискасы обязательно, каерде пропискасы турса, каерде катталса, ошо районго же ошо шаарга карап кайрылса болот болчу. Азыр эгер Бишкекте жашап атса, бөлөк региондон келип, ошо айтылган 4 райондон бир районда жашаса, тактаманы алып кайрылса болот, биз албетте жардам беребиз. Жакшы, рахмат. Кийинки WhatsApp номерубузга келген кайрылууну окуп берсем, бул суроо эмес, мында ыраазычылык экен да, саламатсыздарбы дейт. Ыраазычылык билдирип кетейин дедим эле. Кесиптик окуу боюнча курстан окудум, электросварщик курсун. Азыр ошол кесип менен иштеп жатам. Рахмат сиздерге, сиздердин кызмат менен республиканын аярылуу катмарына жардам алса болот экен деп ыраазычылык билдирип кетейин деген экен көрөрманыбыз. Жана дагы бир суроо, саламатсыздарбы? Шаардык иш менен камсыз кылуучулардын байланыш номерин дагы бир жолу кайталап кое аласыздарбы? Түз эфирде байланышалы дегенбиз дейт. Гүлжан, дагы бир жолу мында кыскача ошо маалымат айтып кетсеңиз. Бишкек шаар жана дагы айтып өтүлдү. Бишкек шаардык башкармалыктын 4 райондук бөлүмү бар. Сверлов району, Токтогул району, Сверлов жана Октябрь району, Токтогул көчөсү 43-үйдө Гоголь көчөсүнүн кесилишинде жайланышкан. Ленин жана 1-май бөлүмдөрү, райондук бөлүмдөрү Бакамбаев 99, Тыныстанова көчөсүнүн кесилишинде жайланышкан. Телефондордун баардык даректерибиздин баары, бүт маалыматтарыбыздын баары жанагы коллегам айтып кеткендей, бүт биздин портал занятость деп баары камтылган. Дагы бир толуктуу айтып кетсем, Ленин райондуку 30 36 96, 1-май районуку 30 37 40 номеринде, Октябрь району 68 02 04, Сверлов району 43 47 49 номерлар менен байланышып, бизден маалымат ала алсаңыздар болот. Жакшы, рахмат. Эми негизги башкармалыктын максаты ошо милдети шаардыктарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү болуп жатпайбы? Анан ошол көмөктөшүү үчүн мындай жумуш берүүчүлөр менен кандай иш алып барасыздар? Жумуш берүүчүлөр менен мисалы мына жана айтып кетти. Аларды тартуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Жанакы айтылган порталда, жанакы айтылган сайтта жумушчулардын сунуштары жумушталарга дагы мындай кирүү мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан жумуш берүүчүлөр өзлөрүнүн кандай кесип, кандай жумуштар керек аерге жайгаштырып турат. Андан тышкары биздин кызматкерлер тыкыз байланышта, алар менен жүргүлүктүү байланышта, кабарлашып турат, телефондору бар, алып турат. Анан албетте бир айда бир нече жолу чыгып туруп, алар менен байланышып, жанагы вакансия дегенди алып турат. Бирок андан тышкары мына жылдын башынан бери жанагы жарманкени өткөрүп атабыз. Биз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине менен 24 мартта өткөрдүк. Жакын арада 6 апрелде Бишкек техникалык колледжде өткөрдүк. Ушундай жарманкенди өткөрүп, аерге жарманкенге иш берүүчүлөрдү чакырабыз, иш издечүлөрдү чакырабыз, студенттерди чакырабыз, бүтүрүүчүлөр да, жана окуучулардын бүтүрүүчүлөрүн да чакырабыз. Анан биздин кызматкерлер бар. Ошондо ушундай неме болот, аянтча болот, бири-бирин көргөнү, бири-бирин нак сураганы, көп учурлар болот. Ошол жерден эле жумуш издеген дагы жумуш табат, жумуш издеген дагы адестерди таап, ушундай жакшы байланыш түзүп өткөрүп жүрөбүз. Эмтилекке каршы былтыр бир эле жолу өтүп калды, мына пандемия болуп. Быйылкы жылы экөөнү өткөрдүк, азыр да күч алып атат деп токтотуп турабыз. Жакын арада өткөрөбүз. Өзү жылдын аягына чейин ай сайын өткөрүп жүргөнбүз. Биз андай жарманкелерди өткөрөбүз. Негизи ошол мындай жарманке абдан актуалдуу менимче. Анан катышуучулар, мындай калуучулар жакшы катышып жатышабы? Жакшы катышат. Өткөндөгү немеде бир 300ге жакын адам катышкан, жалпысы даже акыркысында тоже бир 200дөн ашык катышты. Себеби көбүрөөк мына быйылкы жылы болбойт эле. Себеби жанагы санитардык талапка ылайык биз адамдарды көбөйтпөй болушунча жанагы аралыкты жанагындай талаптарды сактап аттык. Ошондуктан көп адамды чакырбай көп адамды неме кылып аттык. Бирок эң негизгиси өткөрдүк. Жумушчулар, жумуш берүүчүлөр бири-бирин көргөн жакшы да. Көрүп, ордунда эле сурап алат, эмгек акысы кандай жумушу бар, кандай шарттары бар. Ошон үчүн ушундай аянтчалар жакшы.
өткөрүлүп жатат. Жылдын баягына чейин өткөрүлөт. Жакшы, ал эми жанагы кесиптик окутуу боюнча дагы суроо бергим келип жатат. Азыркы учурда ошо канча жумушсуз жаранды окутуп жатасыздар? Башында айтып кеттим, 635 жаран 1-мартка учурда, анан 285 бүтүп, калгандары окусун бүтө элек. Айтпадымбы, мөөнөтү 3,5 ай, 1 айдан 3,5 ай. Бул мал менен окутууга кабыл аласыздарбы, же каалаган жаран барып документтерди, керектүү документтерди тапшырып, анан окуй баштаса болобу? Жок, биринчисине Гүлжан Аликасовна айтып кетти, биз аларды катуу коюшубуз керек, иш издешүү деп коюшубуз керек, кийин анан статус беребиз. Азыр ал статус иш издешүү карабай эле катууга койгондорду биз окуп жатабыз. Анан баягы кеп кеңеш берүүдө жеке биздин адистер сөйлөшкөндө аныктайт да, кесипти алмаштыргысы келип атабы, же жана коомдук акы төлөнүшү жумушка иштегиси келип атабы, же жөлөк пул алып эле отурам деп атабы, бөөт ошону алып туруп ыңгайлуу кылып бир немеге келишет да, бир чечимге келишип, анан гана башталат. Анан эгер окуйм десе, анан биз окууга жөнөтөбүз. Жок, окубайм, мен жөлөк пул алам десе, анда жөлөк пул берип туруп, бирок мүмкүнчүлүк беребиз. Отур өзүнүн убакыттары бар, убакыт сайын жанакы вакансия деп айтып кеттим эле. Ошо вакансияларды биз иш берүүчүлөрдөн алып турабыз да. Ошондой немелерди берип турабыз, сунуштап. Мондой жумуш бар, тигиндей жумуш бар, туура келсе жумушка жайгаштырганга көмөк көрсөтөбүз. Жакшы, рахмат. Гүлжан эже, жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, жанагы өспүрүмдөргө келечектеги мындай кесибин тандоо боюнча багыт берүү борбору иштеп жаткан экен. Азыр мындай иш, мындай окуу жылы аяктап калды, азыр абдан актуалдуу болуп турган учур экен. Азыркы учурда ошондой борбордо билим алып жаткан өспүрүмдөр барбы? Жана ушул боюнча кененирээк айтып кетсеңиз, анткени мындай бүтүрүүчүлөргө туура кесипти тандоо менимче абдан актуалдуу, келечектеги өмүрүндө чечүүчү нерселердин бири да. Анан ушул боюнча кандай жалпысынан иш алып барасыздар? Азыркы учурда өспүрүмдөр менен иш алып барып жатасыздарбы? Деги эле ушул борбор боюнча кененирээк токтоло кетсеңиз. Да, туура суроо бердиңиз. Бул профориентациялык борбор, бул биздин башкармалыктын астында абдан биздин жаштарга, кесип издөөчү жаштарыбызга жакшы эң муктаж жакшы борбор болуп ачылды деп айтып кетсем дагы жаңылбайм. Бул борборго келип жана тестирүүлөрдөн өткөндөргө аябай чоң жардам болуп атат. Биздин жаштарыбызга, балдарга, мектептин бүтүрүүчүлөрүнө бардыгына алар келип ошо өзүлөрүнүн кесипке багыт алуу, кесип тандоо боюнча жана тесттерден өткөндө өзүлөрүнүн кийинки кесипке жөндөмдүүлүгү боюнча, кандай кесипти тандап алуу боюнча бүт толук тесттерден өтүп, ошо маалыматтарды алып жатышат да. Бул абдан жакшы, буларга абдан керектүү нерсе. Бул Бишкек шаарында гана иштеп жатабы бул борбор, же аймактарда да ачылганбы? Бул борбор Бишкек шаарында, Ысык көл областынын Каракол шаарында, анан Нарын областында, Нарын шаарында ачылды. Ошондо бул багыт берүү борбору кайсыл маалда ошондо иш алып барасыздар? Окутуу кайсыл убакта жүргүзүлөт? Окутуу 1-сентябрдан окуу жылы башталган убактан окуу жылы бүткөнгө чейин, мына азыр уже май айы окуу жылы аяктап баратат. Биздин бүтүрүүчүлөр уже мектепти аяктап жатышат. Көпчүлүгү уже биздин тестирлөөдөн өтүп, өзүлөрү уже кесип тандашты. Андан ары мындай кесиптик окутуу лицейлери менен, жогорку окуу жайлары менен кандайдыр бир келишимдер болуп, ошол сиздердин бүтүрүүчүлөр ошол окуучуларга тапшырса болобу? Ушул жагында каралганбы? Тапшырса болот. Биз алар менен Акматжан Кадырбекович айтып кеткендей, жанагы кесиптик анан эмгек жарманкелерин, ярмарка вакансия деп ошолорун өткөзүп келгенбиз. Биз дагы азыр ошол биздин Бишкек шаарындагы кесиптик окуу жайлары менен өткөрчү элек чоң жанагы окуу жайлар, жогорку окуу жайлардагы дагы ошондой ярмарка кесиптик вакансияларды өткөрчү элек. Бул дагы аябай жакшы жардам берет. Биздин иш издөөчүлөрүбүзгө, биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө өзүлөрү толук маалыматтарды алып, кайсы окуу жайына тапшырсам, кайсы кесиптик лицейлерге, окуу жайларына тапшырсам деп ошол жерден толук дагы маалыматтарды алып кеткен да. Анан быйыл биз 2 кесиптик ярмарка вакансия өткөздүк. Биринчиси Кыргыз техникалык университети Аразаков атындагы, андан кийин экинчи машиностроительный колледж
быйылкы бул биздин эпидемиялык шартка байланыштуу кичине шартка ылайыктуу болуп ошо биз быйыл ошо экөөнү өткөзүп калдык да. Болбосо биздин ошо Бишкек шаарындагы баардык окуу жайлар, кесиптик окуу жайлардын баардыгында мындай ярмарка вакансиялар өткөрүлүп, элдерге маалыматтар жетилип өткөрүлүп келген да. Жакшы, рахмат. Биз болсо кайрадан кыска жарнамалык тынуу кылып, андан кийин маегибизди улантсак. Кандай катуу болот дагы? 5-каналдын түз эфиринде шаардыктар программасы уланып жатат. Бүгүн биз шаардыктарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү темасынын үстүндө талкуу жүргүзүп жатабыз. Катарыбызга жаңы кошулган көрөрмандар үчүн дагы бир жолу кайталап кетелик. Студияда конокто Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынын башчысынын орун басары Мамбеталиев Акмачан Кадырбекович жана ушул эле кызматтын Ленин районунун жумушсуз жарандарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлжан Кадырова. Гүлжан эже, ошол жарнамага чейин айтып кеттиңиз эле, ошол сиздердин башкармалыктын алдында атайын онлайн площадка ачылып, онлайн сайт, ошол жерден баардык маалыматтарды алса болот депчи. Ошол сайт тууралуу да мындай дагы бир кыскача маалымат айтып кетсеңиз, кантип катталса болот? Акмачан Кадырбекович айтып кетти, мынакей биздин Заинскейдж деген чоң порталыбыз бар. Ошол порталында толук маалыматтарды биздин даректерибиз боюнча телефон адрестерин баардыгын ошол маалыматтардан алса болот. Мындан тышкары биздин баягы өзүнүн бир жүйөлүү себептери боюнча биздин райондук бөлүмдөргө убагы менен келе албай калган биздин жумуш издөөчүлөрүбүз биздин онлайн каттоо атайын ачылган. Ошого да катталып арыз берсе болот. Сиздердин башкармалыкка түз барбай эле, демек ошол сайт аркылуу катталса болот. Онлайн каттоо боюнча ошол өзүлөрүнүн даректерин, өзүлөрүнүн маалыматтарын берип катталса болот. Документтерди ошол жерде тиркесе болобу демек? Ооба, онлайн каттоого ошо киргизилет. Онлайн каттоого киргизилгенден кийин 3 күн ичинде ал жумуш издөөчү бизден жооп ала алат. Андан кийин 10 күндүн ичинде келип бизге андан кийинки толук маалыматтарды алып, калган биздин кызматтарыбызды ала алса болот. Жакшы, рахмат. Бизге болсо WhatsApp номерубузга келген суроо бар экен, ошондон окуп берип койсом. Саламатсыздарбы дейт, кесиптик окуу үчүн дарегин берип коесуздарбы сураныч. Мен Ленин районунда жашайм, жана жашына чектөөлөр барбы дейт. Ленин районуна экен. Ленин районунда жашасаңыз, Ленин райондук бөлүмгө келип бизге каттоого турсаңыз, анан кайсы кесипти тандайсыз, кайсы кесип боюнча кыска мөөнөттүк курсту окуйсуз, ошол боюнча өзүңүздүн биздин бүт маалыматтар менен таанышып, өзүңүз кайра алсаңыз болот, таанышып алсаңыз болот. Жакшы, рахмат Акмачан ага. Кийинки ошо WhatsApp номерубузга келген суроодан сизге окуп берсем, саламатсыздарбы дейт. Менин суроом, сиздер менен иш алып барсак болобу? Чакан ишкердик менен иш кылабыз, ошого жумушсуз адамдарды жумушка тартсак болобу? Кандай жол жоболор бар? Чогуу иштешсек болобу деп сурайын дегем дейт. Жакшы суроо, мен даже мындай суроо. Мен түшүнгөн боюнча бул жумуш берүүчү кайтып сурап атат экен. Анда мен айтып кетет элем, биздин ушу башкармалыкка ушу 4 районду же Бишкекте Токтогул көчөсү 237 жайгашкан башкармалыктын башкармагына келип кайрылсын, биз албетте байланышып, жана телефондорду Гүлжан Аликасовна берди, ошо телефон менен байланышса биз даярбыз. Биз даярбыз бирге иштегени, бирге камсыз кылып бергени, жумушчуларды жанакы сайтты берген толук маалымат беребиз. Абдан жакшы неме болду. Мен сүйүнүчтөм, ушундай жумуш берүүчүлөр өзлөрү чалып, өзлөрү кайрылганы абдан жакшы. Рахмат. Жакшы, жана дагы бир кайрылуу экен. Бул дагы ыраазычылык билдирип кетейин деген көрөрманыбыз жазып жатат. Саламатсыздарбы дейт, эфирдин конокторуна ыраазычылык билдиребиз. Абдан керектүү маалыматтарды өзүбүзгө алдык дейт. Жана
Кийинки сурак Жанбайке, ушул кайрылуу сиздерге ушул кайрыла турган кызга турган жарандарыңыз абдан көп чыгат болуш керек. Кыргыз Республикасынын жарандары гана кайрыла алат да турабы сиздерге? Мыйзам мурун 94-жылкы мыйзам болчу. 2015 жылы 3 августта жаңы мыйзам кабыл алынган. Мына бүгүнкү күнгө чейин 1-2-3 өзгөрүүлөр киргизилди, дагы киргизилет. Балким номер 214 ошо мыйзам чегинде кайрыла турган жарандар жумуш издешүүлөр же каттоого турган биздин гана жараныбыз болуш керек. Жарандыгы жок адамдар. Бирок бизде баягы жарандыгы жок адамдар бар, лица без гражданства дейт. Алардын көбөлүгү болсо, жана бизде этникалык кыргыздар мына көп келип атат Кыргызстанга, алардын жана кайрылман деген көбөлүгү жана ал катталса, ошко биз эми Бишкек шаардык жөнүндө айтып атабыз, ошо шаарга жайгашып, кайсы райондо жайгашып каттоодо турса, жана мен айтып кеттим эле, кайсы кварталда кайсы райондо турда, ошо тактама менен келсе биз албетте алар менен иштеп, алар кайрылса болот. Бирок андан тышкары жаранда жок адамдарды биз кабыл ала албайбыз. Бөлөк мамлекеттерден келген. Жакшы, рахмат. Дагы бир суроо WhatsApp номуруна келген. Саламатсыздарбы дейт. Мен жумушсузмун, бирок студентмин дейт. 5-курста окуйт элем. Ошо сиздердин курстарга барсам болобу дейт Гүлжан эже. Биздин курста только 5-курста бүтүп аттырсыңар, курсуңарды окуу жайын бүтүп алып, дипломуңарды алып алып, жумуш издеп бизге таап албасаңар, жумушка орношо албасаңар, анда келип бизге. Демек азыр студент болсо кайрылууга мүмкүнчүлүк жок. Очно тилде окуса болбойт. Эгерде заочно окуса, анда келип кайрылса болот. Сырттан окуса демек болот экен. Сырттан окуса болот. Жакшы, дагы бир суроо окуп кетейин. Саламатсыздарбы дейт. Сиздерде чакан кредит берилчү эле го, ошол дагы эле берилеби? Берилсе кантип алсак болот дейт. Жок, ал чакан кредиттик агенттигибиз азыр учурда жоюлуп жатат. Азыр ал токтотулган, азыр берилбейт. Мурда берилип көп жумушсуз жарандарга жакшы жардам көрсөтүлдү эле. Азыр болсо азыркы убакта кичине иш токтотулуп турат. Мыйзамдан дагы бул 12-чи статьяда мыйзамдан дагы алынган. Жардам берүү бир себептер менен. Ошондуктан бүгүнкү күнгө ал жан процесс жүрүп атат, жабылууга, толук жабылууга. Мурун алган кредиттерди азыр чогултуп төккөнгө аракеттер жүрүп атат. Ошондуктан 2017 жылдан бери бул токтотулган. Ошол малда жумушсуз жарандарга берчүсүздөр го. Жумушсуз жарандарга берип, алар группа түзүп, чакан кредит алып, чакан бизнес алып, жыйынтыгы жакшы эле болгон. Андай маалыматтар бар эле анан. Азыр ал токтотулган жаңы мыйзамдын негизинде. Бул багытты кайра жандандыруу боюнча азыр пландар жокпу? Сунуш биз берип атабыз, аңгыча министрликке сунуш берип атабыз. Азыр жаңы кабинет министрлери ага дагы министрлик аркылуу беребиз. Берсек болот, себеби жыйынтыгы жакшы эле болгон. Жумушсуздар өз-өзүн иш таап, кичине болсо да киреше таап, өз-өзү менен жумуш менен камсыз кылынбаган да. Жакшы, рахмат. Дагы WhatsApp номурубузга келген бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Мен Бишкектин Ленинский айылында жашайм. Бул Ленинский айылы демек Бишкек шаарына карабайт, сиздерге кайрылсам болобу дейт. Аламедин районуна карайт. Сиздерге кайрылсам болобу дейт, окуудан өтөйүн дедим эле. Кайрылса болот, бирок эгер Бишкек шаарында катталса болот эле. Бирок Ленин айылы Аламедин районунда жайгашкан, Аламедин районго жайгашканга байланыштуу ошо биринчи кезекте Аламедин райондун жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын бөлүмү бар. Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмү. Ошо бөлүмгө кайрылыш керек. Же райондун бөлүмүнө кайрылыш керек. Кайрылса, андан ары биз менен байланышып көрөбүз, балким шаардын эмесинде окутурушка мүмкүнчүлүк бар. Жакшы, рахмат. Анда эмесе Акматжан агай, Гүлжан эжеге ушун менен биздин программабызга бөлүнгөн эфирдик убактыбыз соңуна келип чыкты. Биздин студияга келип абдан кызыктуу маек куруп бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Ушун менен Шаардыктар программасы аягына келип чыкты. Бүгүн биз шаардыктарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү темасынын үстүндө талкуу жүргүздүк. Студиябызда конокто Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынын башчысынын орун басары Мамбеталиев Акматжан Кадырбекович жана ушул эле башкармалыктын алдындагы Ленин районунун жумушсуз жарандарды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлжан Кадырова болду. Программаны мен Гүлзат Иманова алып бардым. Саламатта калыңыздар.